Улуу Ата мекени согушта Кыргызстанда 380 миң адам чыгарылып, алардын ичинен 100 миңден ашыгы курман болгон. 1941-жылы Бишкекке көчүрүлүп келген Ленин артындагы завод 1943-жылы күнүнө 3 миллиондон даана ок чыгарылып турган. Советтер Союзунда немистер чегинген аймактар Кыргызстандан 20 миң жылкы, 100 миңден ашык кой, эчки, 10 миң уй, 1350 чочко планда ашык жүргүзүлгөн. 1941-жылы 22 июнда фашисттик Германия согушу жарыяланбастыктан СССРге кол салынган. Жаңы техника менен жабдылган 5500 миллион солдаттын турган 190 дивизия негизги 3 багытта Москва, Ленинград, Киев шаарларын басып кирген.